Бул чоң жол айдоочулардын эле эмес, малчылардын да негизги жолдорунун бири. Себеби малдарын жайытка алып барууда ушул жол менен катташат. Мындан улам айдоочуларга да тоскоолдук жаралып, жол кырсыктары көбөйүүдө. Жол жээгинде жашаган тургундардын кароосуз малдары да кырсыктарга себеп болууда. Малды айдаганда постоянно жолду ээлеп албай мындай оң жак жээк менен айдагыла, жайыттан келатканда дагы. И кечинде ар бир мал ээси монтип малдарын жолго таштабасын. Силердин айылда ушул көрүнүш көп кайталанат да. Бул негизде биз азыркы учурда баарына белгилүү болуп аткандай, жайлоолордо мал айдоолор болуп атат, жолдон малдарды айдап келишип атат. Анын үстүндө жолдон тышкары айылга келип калгандан кийин дагы кароосуз калып кетип атат. Ошол кароосуз калган малдардын ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Мына жаз күз аралыгында мал айдоо учурунда биз мисалы ар жумада бир жолу телевидениянын катышуусунда өткөрүп жатабыз. Мындан тышкары биз телевидениянын катышуусу жок деле өзүбүздүн кызматкерлер тарабынан күн сайынкы күнүмдүк жумушта ушул багытта иш алып баруудабыз да. Жол кыймылын көзөмөлгө алган кызматкерлердин айтымында жүргүзүлүп жаткан иштер мал жанды качкан жол кырсыгын азайтат. Бирок аны баарына тегиз жеткирүү өтө кыйын. Жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү кызматкерлердин билдирүүсүнө ылайык, мал качкан кырсык күндүзү катталса, мал ээси жоопкер болуп, келтирилген чыгымды төлөйт. Урматтуу Талас элинин тургундары, мал жандыктарыңыздарды талааларга кароосуз калтырбасаңыздар, кечкурун калтырып, эгер жолго чыгып кырсык боло турган болсо, мал ээси сиздер күнөөлүү болуп каласыздар. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн нерсе. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин максатыбыз атайын жол кырсыктарынын алдын алуу, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо болгондуктан айдоочуларга да кайрылып кетет элем. Жолдо жүргөндө жол кыймылынын эрежелерин так сактап, мыйзам чегинде жүрүңүздөр. Талас облусунда жол кырсыгын алдын алуу боюнча рейдтер байма-бай жүргүзүлүп, өз натыйжасын берүүдө. Кооптуу кырдаал жаратпоо үчүн мал жандыктарды кароосуз калтырбай, жол коопсуздугун сактоо маанилүү. Сыймык Барманов, Калмурат Мейманбеков, Талас району.